Assalamu alaikum, Санкт-Петербург шаарындагы биздин жердештер. Бүгүн ошол биздин Данияр деген инибиздин клиникасында отурабыз. Бул тиш дарылаган клиника. Өзү түшүндүрүп, өзү айтып берсин клиника жөнүндө. Саламатсызбы жердештер. Биздин клиника 1 жылдан ашып калды. 1,5 жыл болуп калды. Анын бияқта Приморский районунда турабыз. Анан осы бияктан тишиңерди дарылап кетсе болот. Салган, жуулган бүт баары бар да. Анан осы эме бааларын кичине эме биздин айлыктарга жакыныраак кылганбыз бияктан. Анан эме чалып келсеңер болот да. Анда Данияр мырза, ушул өзүңүздүн клиникаңыз менен тааныштырып коюңуз, Анан жаңы эске салып турчу нерсе, бул жака баягы кыргызстан кирип кеткен экен. Бул жакта баягы санитарлык гигиенада өтө атым бурулат экен, ошону фокус архива деп жүрөбүз. Көрдүңүздөрбү? Бул да эң чоң маанилүү нерсе. А бул основной, Бул ушул основной кресло мен. Бияқта бүт баары эме жаңы эле. Жаңы эле кресло бүт баары иштеп эле. Ал тиги дополнительный да? Дополнительный, да. Жөн эле көрүп койгондо, же эме бияқта коллегалар болгондо, эле смотровой кресло болот да монусу. Өзүңүз жалгыз эле эмгектенесизби же башка шериктериңиз да барбы? Бияқта кыргыздардан мен элемин да. Короче, мен бул жакта жазып коебуз эме качанда 2 жылдан ашып калмас. Данияр мырза эмне кылып атасыз? Азыр жок эмне кылып атасыз? Дагы эмнелерди жасайсыз? Азыр эме ультразвуковая чистка болду. Тиштердин арасынан таштарды бар. Ушу мартинга тазалап чыктык. Анын үстүнө азыр полировка кылдык тиштерим бар. Эми тура электе бир суроо сизге. Азыр мына бир процедурадан өттүңүз. Эми бир аз болсо өзүңүздүн айтсаңыз, сизге бул иш кандай деңгээлде, жактыбы, сиз кандайдыр бир нерсе сездиңизби? Тишиңиз тазалангандай болдубу, жеңилдегендей болдубу деген сыяктуу. Данияр айтып кеткендей, адам баласы любой эле тиште 6 ай сайын камень болот экен, тиштин мен өзүм түшүнүм боюнча ошондон тазалатып туруш керек экен. Бул каменди тазалатпай жүрө берсек, кийин барып тиштер түшүп калган, ошондон болот экен да. Мен 6 айда, 1 жылда тазалап турушмун, бирок мен бир нерсени байкадым эми. Жана да айтып кеттим, мен эч убакта бир адамды ийгилиги жок болсо мактаганды жаман көрөм, бирок мага чувствовать этилди, что мен правильный кылгам, аябай шашпай. Ар бир тишке кылдатып менен мамиле кылганы сезилип турат. Ооба, Даниярга келдиңиздер. Бардыңыздар. Вот так. Нарлык келиштер, азыр турда Данияр мырза бул жакта азыр пациент менен болобуз. Өзүнүн ишин жүргүзүп аткан өзүңүздөр көрүп болгондой, мына бул жакта заманбап шаймандар менен иштейт экен, жөн гана баягы отургузуп эле тияк-буякты карап коюш эмес. Бул шаймандардын баардыгын өзүңүздөр көңүл бурсаңыздар болот. Заманбап жакшы экен, анан азыркы бул биздин кайрылуучу адамды карап атат, тиштер азыр бул жөнүндө биздин комментарий берип кетсеңиз кандай экен, эмне кылса болот, кандай чара көрсө болот, тиштери жакшы экен. Азыркы биз байкалып турабыз, бул жерде бир тиши жок экен, ошону кандай кылса болот экен, мисалы үчүн, буга кандай кеңеш бере аласыз? Мындай кылса болот да, же мост кылса болот, но жаш бала болгону менен эки жакшынакай тишти тийгибиз келбейт да. Анын үчүн эме мүмкүн имплант койгон эң жакшы болуп келет да.
Демек бул жандагы тиштерге тийбей эле ортого имплант коюш керек. Туурабы? Аны эме жаш балдарга ушул эң жакшы ушундай болот да, жандагы тиштерге тийбей эле. Ол бузбайт. Анысы имплант тип сөөгүнө отурат да. Демек жандагы тиштерге тийбей эле ушул имплантты сөөгүнө бекитип койсо болот э? Анан урматтуу туугандар, дагы бир Даниярдын эрдигин айтып кетпесек болбойт. Бул жерге көптөгөн биздин кыргыз шериrdештерибиз келип, карызга деп жакшынакай кылдырып кетип, азыр Даниярдын эсеби боюнча 150 миңдей акча берилбей жүрөт дейт ар кимде. Бирок видеодон көрүп таанып калса мүмкүн келип акчаларын алып келип береттер. Ошондой. Мырза, айтсаңыз, анан ушул клиникага келип, баягы көбүнчө баягы тил билбеген жердештерибиз болот да, келип калган учурлар, болот. Бияка жалаң эле кыргыздар деле келбейт, орустар, Азербайжан, анан өзбектер деле келишет. Орусча жакшы сүйлөй берем дейт. Кыргыздар чалсам анча деле билмейт да мага. Кудай буйруса, мына бүгүн алгачкы кадамды таштап аткан учурубуз. Буйруса, Кудай буйруса, мен дагы ушул бүгүнкү клиникага келип, ушул Даниярдын колунан ушул тиштерди жасаталы деп отурабыз. Азыр кеңешип атабыз ошол нерсе жөнүндө. Кудай буйруса, жыйынтыгын ушул видеодон кийин дагы буйруса жыйынтыгын дагы сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан баарыңыздарга айтабыз, келиңиздер, өзүбүздүн жердешти колдоп, тишиңерде кандайдыр бир маселелер болсо, түптүз келип Даниярга кайрылсаңыздар болот. Албетте өзүбүз алыс жерде бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүрөбүз жердештер. Ушундай клиника ачып, кыргыздар үчүн иштейм деп аткандан кийин өзүбүздүн жердештерибизди колдойлук. Барыңыздарга чоң рахмат.